Yüz atak otara tanıştık edek. Ben çok egende kişine gözüz kıyışı beyattım. Потому что biz videosunu gördük aklıma koyuz YouTube'dan. Oşo bizden burun koyup yürü boğunduruk aklıma koyuz sürünüp yapılmaydılar. Karaçak Kırgızlarda kanday son batırları vardı. Hangi otursak da bizim de Abdülceli Bayke yüzle gelip kalan. Ofunda biz birinci yol tanıştık. Balam ekөөбүздүн историябыз өтө эле неме. Жана жакында эле Руслан акынын чыгардыгы 5 тасмасын. Ошондокуну көргөндө мен ошол жерде балам экөөбүз алмашып эле калдык да. Жана арабасын түртүп жүрөт го баласы. Бу да мен баламы түртүп жүрдүм да. Биз келгенибизге почти 20 жыл болуп атат Москвага. Эми көп күндөр башыбыздан өттү. Balamı sürdürüp, poliklinikalarga barıp, koluma akırkı 500 so'm karmap alıp, balamı darılap koygulaçı desem dokumentim yok. Hiç kim kabul albaydı. Men oşotup balamı sürdürüp жүрдүм da, tiyaka, biyaka. Anan oşo koridordan bir kalmıçka vraç özünün telefonunu beret. Men sana barıp turam deb karda, janda bir tıyın albay ошол vraç kelip жүрдү da. Adamdын жакшысы улутуна карабайт экен. Мыкты адамдар көп экен. Ошо арабаны сүдүрүп алып мен канча күндөрдү өткөздүм ошо жерде. 20 жылдан бери. Ушундай илимге толгон, мейис болгон балдарыбыз болуп барып мекен үчүн иштетишибиз керек. Биз ушул Асман Биртуганды көргөндөн бери менде чын айтсам эс алуу болбоду. Ушул Биртуганды Кыргызстанга алып келсек, бүт жаман. Аны ошол билем мен эс алам деген чоң өзүмө сөз бердим эле. Жигитти намыс коюп таанышуу керек дейт. Мындай буюрса Алла Таалам чын жүрөктөн ниет кылган экен. Биз ниетибизге жетип отурабыз. Biz Asman'da aldık etmemiz gerekirse çıkacağım. İşte şu biz sizlerden ötürü tutmak kolaydı. Biz az eleyiz. Biz 700 milyon emeyiz biz. 70 milyon emeyiz. 7 milyon kalmışız. Gelgile Kırgız'ın urpağın olay turganlar antivarış biz ilerle olacak. Biz köküne gözü tasaylı, bular ilerlesin. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Өткөндө айтып өткөндөй эле Теле2 жүрөк ыясы долбоору кезектеги муктаж үй бүлөгө үй тапшыруу аземин болот деп сиздерге 18-май күнү болот деп айтып өткөндөй эле негизи жүрөк ыясы долбоорунун жетекчиси мына Кыргызстандан учуп бүгүн үй тапшыруу аземине келип отурат. Агабыз бүгүн Кыргызстандан келди. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам, рахмат. Кезектеги бул Кудай буйруса экинчи үйүңүз. Эл менен амандашып бүгүнкү маалымат берип койсоңуз бүгүнкү. Ассаламу алейкум, Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Биз бүгүн азыр Кыргызстандан келип отурабыз. Түз эле ушул жака келдик. Ушул 19 жылдан бери биздин бир боорубуз болгон Асман менен Гүлай эжебизди ушул мекенибизге алып кетейли. Ушулардын көз жашы ушул жерде төгүлүп эмес, сүйүнүчтүн көз жашы Кыргызстанда төгүлсүн деп биз ошого бел байлап келип олтурабыз. Кудай буйрса, Асмандын Кыргызстанда ак өргөсү күтүп турат. Эли дагы күтүп атат, бүтүндөй Кыргызстан күтүп атат. Кудай буйрса, биз мындай илимдүү, билимдүү, башы акылга толгон жигиттерибиз мындай четте калбаш керек. Кудай буйрса, элине, жерине кызмат кылсын. Ушундай атуулду тарбиялаптыр апасы. Апасынан Алла Таалам разы болсун. Мындай эмес, чынын айтканда, мындай бүт мүмкүнчүлүгүбүз болуп туруп деле биз алтын медал менен эмес, арасында 2-ден 3-төн деле болуп калды. Бул жигитибиздики жалаң 5 алтын медал менен бүткөн, университетти дагы кыргызды Москва жергесине аябай жакшы жагынан тааныткан бир тууганыбызды үйлүү кылайлы деп болгон күч аракетибизди жумшап, Асмандын үйүн Бишкекте бардык колубуздан келген шарт менен даярдап коюп бүгүн келип олтурабыз. Жакынкы күндөрү Асманды Кыргызстанга алып кетебиз.
ушулар кандай үйлүү болду, кандай үйдө жашап атат, ошонун жүрөк уясы YouTube каналы аркылуу толук видеону көрө аласыздар. Урматтуу мекендештер, мына жүрөк уясы долбоору тарабынан силер Теле2 сим картанын колдогонуңуз бул муктаждарды колдоп коргогонуңуз болуп эсептелет. Мына биздин мекендештер ошо сим картаны колдонгон үчүн ушундай мекендешибизге үй белек болуу алдында турат. Ошол үй ээсинен дагы бир кыскача маалымат алып келдик. Ассаламу алейкум Асман. Алейкум ассалам. Кандай толкундоолор, кубанычтар болуп атат? Үй алат дегенде кандай эмелер? Бир башкача чувстволор болот экен, потому что апам экөөбүз бул күнгө качан келебиз деп ушу билбейт элекпиз. Мен оюм боюнча өзүм иштеп, кийин да бир 5-10 жылдай университеттен бүтүп, да 1-2 жыл иштеп, анан кийин үйлүү болобуз деп ойлойт элемин. Кудай кааласа сиздердики Кудай ыраазы болсун. Жакында биздин үйүбүздө конок болуп кетсеңиздер болот экен. Чоң рахмат. Мен орустар айткандай дар речи потерял мындай жаңылыктарданчы. Кудай ыраазы болсун. Ошо башка үй бүлөлөр дагы үйлүү болуп калышы үчүн сиздерден өтө суранам. Ошо Теле2 жүрөк уясын сим карталарын сатып алып коюңуздар. Чоң рахмат Абижали байкеге, дагы башка байкелерге, эжелерге. Кудай ыраазы болсун кыргыз элине. Негизи сим карта колдонгон мекендештерге ыраазычылык билдиресиз. Сим карта колдонгон мекендештерге, организаторлорго, бүт бардык дуа кылгандарга да баарына Кудай ыраазы болсун. Москвада канча жылдан бери жашап эмгектенип келесиздер? Апаңыз канча жылдан бери эмгектенип келет учакта? 2005 жылдан бери. 2005 жылдан бери биз Москвада үйүбүз жок эле. Москвада дагы үйүбүз жок, Кыргызстанда үйүбүз жок эле. Кыргызстандагы туулуп өскөн жериңизди бир айтып кетсеңиз, мекендештерибиз балким кызыктардыр. Кыргызстандын кайеринен болот экен деп. Менин апам Нукаттык болот. Ошо өзү төгөбүз Нукаттан болот. 2005 жылга чейин Бишкекте жашап калдык. Ошо Кыргызстанга канча жылда бир барат элеңиз? Биз Кыргызстанга 2005-тен баштап 2000 ушул жылга чейин 2 жолу бардык. 2010-2018. Биз Кыргызстанга көп бара бербейт элек, потому что Кыргызстанга барып келиште бул чоң финансы кетип калат экен. Ошол жагынан карап биз одон көрө Москвада эле туруп турайлы дейт элек. Бул жакта кандай үйдө жашадыңыз ушул балга чейин? Биз берде консервтен комнатада жашадык. Бул домдорду жаман маргинальный адамдардан сактап отурат элек. Чужойлорду киргиздирбей, мындай порядокты соблюдать этилип. Ошондой охранага окшогон иш. И ошо өзүбүздүн эле ишканабызда биз жатып калат элек. Жашап. Ушундай кыялдандыңыз беле? Ушундай мен үй белек алып калам деп бир дуаларды кылдыңыз беле? Тезирээк үйлүү болойду деп дуа кылып койдум, бирок бирөө бизге үйдү белек кылат экени чын айтсам элестетпепмин эле мен. Жетип уктап түшкө кирген. Түшкө кирген эмес. Ооба. Урматтуу мекендештер, мына ушул жүрөк уясы долбоорунан Абижал агабыздан Аллах ыраазы болгон болсун. Ушундай муктаждарды таап, үй белек кылтат. Мурунку жылдагы өзүңүздөр билесиздер, мына роликтерди көрүп жүрсүздөр. Свалкада жашаган эжекебизге дагы ошол үй жайлуу кылып, бир эле үй жайлуу кылып эмес, жумуш менен дагы камсыз кылып, ошентип мекендешибизге жардам бердилер. Мына буйруса, мындай иш-чаралар өтө көп болсун. Кийинки жылда бир эмес 2-3 муктаждарга үйлөрдү насип кылган болсун. Ошон үчүн барыңыздарды чакырат элек, ушу Теле2 сим картасын колдонуңуздар, ушул маалыматты болгон группа контакттары менен бөлүшүп, мүмкүн болушунча таратып койсоңуздар. Бул ошо сиз кадимгидей эле сим карта колдонгонуңуз, бирок ушундай муктаж үй бүлөлөрдү колдоп коргогонуңуз болуп эсептелинет. Андыктан ушу барыңыздарды ушул Теле2 сим картасына өтүүгө чакырат элек. Биз байланыш үчүн телефон номерлерин экранга коюп койдук. Ошол жактан сим картаны сатып алсаңыздар болот. Анан дагы бир нерсени баса белгилеп кетели. Бардык эле Теле2нын офисинен эмес, ушул именно ушул көрсөтүлгөн номер аркылуу алсаңыз, ушундай муктаждарга сиз колдогонуңуз болуп эсептелет. Азыр мына мырзанын апасынан дагы биз интервью алайлы. Канча жылдан бери Москва шаарында жүрөт, кандай иштерди жасап жүрөт дегендей бир кубанычын дагы тең бөлүшсүн сиздер менен. Мен бир-эки ооз ушул мекендештерге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дейт. Биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган болсок, ушуга окшоп биздин бир туугандарыбыз эч качан ыйлап, көз жаш төгүлүп ар жерде калбайт эле. Болгону сиздерден бир сим карта иштетип коюңуздар менен ушуга окшош канчалаган муктаждардын муктаждыгын чечип, кыргыз эли бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир түндүктүн алдына биригип, эч жерде бир ыйлаган кыргыз калбайт эле.
Biz bir улут болуп сакталып калышыбызга аябай чоң бир жөрөлгө болот эле. Жаштарга бир мотивация, мындайча айтканда бир өрнөк болот элек. Аганы көрүп үйнө өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дейт. Биз бир жол көрсөтүшүбүз керек жаштарга. Кандай кылып, кандай ушул максаттары менен чыгып кетиш керек. Бардыгы сим-картанын колдонуу эле коюу менен башка маселелерди акырындык менен чечип кете беребиз. Сөзсүз колдонуңуздар, көңүл кош карабаңыздар. Бир чабалекей оозуна суу алып учуп кетип атыптыр. Аны көргөн бүркүт айтыптыр, бир токой өрттөнүп атса, бүркүт айткан экен, эми сен бир оозуңда суу менен токой өчүп калабы экен дегенде, жок, менин өзүмдүн вазипам, өзүм милдетим аткарып атам дейт экен. Сиздер дагы көңүл кош карабаңыздар. Бир сим-карта иштетип коелу, эмне болуп кетет деп. Сөзсүз ушуга окшош бир туугандар 19 жыл болуптур. Биз бул деген аябай көп убакыт. Ушинтип калып кете берсе, кыргыз чачылып кетет. Ошон үчүн четте карап турбаңыздар. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Ушул YouTube каналыңыздар кыяматтын күнүнө дейин иштеп турсун. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу бекендештер, ушул Асман мырзанын апасынан дагы аз биз интервью алганга аракет кылайлы. Жашаанында жакшы иш-чаранын астында сиздер менен көрүшүп, жүз көрүшүп амандашып турабыз. Андыктан баарыңыздардын ушул Бөкөй жүрөк уясы долбоорунун жакшы иш-чарасына, сиздер менен баарлашууга арналган саналуу сааттарына жалпы баарыңыздар кош келипсиздер. Башка калсын ушундай илимге толгон, мейис болгон балдарыбызды алып барып мекен үчүн иштетишибиз керек. Биз ушул Асман бир тууганды көргөндөн бери менде чын айтсам эс алуу болбоду. Ушул бир тууганын Кыргызстанга алып келсек, бүт жамаат менен. Аны ошол күндөн кийин эс алам деген бир чоң өзүмө сөз бердим эле. Жигитти намыс коюп таанышып жүрөт дейт. Мындай бүйүс Алла Таалам чын жүрөктөн ниет кылган экенбиз. Бүгүн биз ниетибизге жетип отурабыз. Biz Asman'da halk etkenimiz gerek. Biz de çıkacağız. Taşta şu biri biz. Sizlerden ötüyoruz. Unutmak kolaydı. Biz az eleyiz. Biz 700 milyon emeyiz biz. 70 milyon emeyiz. 7 milyon kalmışız. Gelgide Kırgız Nurpal olay turganlar antivaj biz ilerle olunca biz köküre gözü ta söyle bunlar ileri arasında geçeceğiz. Kuday büyükse bugünden bir Ece, Asman, sizlerden göz yaşınızlar ardayım. Жақсылықтың да ыйығаны болсын. Ешқашан қайғырып, şu бөтен елде siz интервью бердіңіз, мен көре албай қойдым да. Күнде қорқып жатабыз дейді. Біз болса жатабыз. Мен жігіттік намысым аябай қиынады. Мен көшіп кеткім келді даже. Өзімді алып тұра албай қалдым да. Бұл не болдық біз депші. Бири-бирибизге қиын сыйбыз, бири-бирибизге мен баймын, мен тигиндеймин, жок, андай менен маселе чечилбейт. Маселени түбүнөн чечишибиз керек. Мен кечирим сурайм эгер бираз толкундап. Сол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жерде эжеке сизге дагы чоң рахмат, сонун бир же Рита эже сиздерге, Элиза айымга, Уларбек, Умар, Алтымыш буту жерге тийишпеди булардынча. Шул иш үчүн буту жерге тийишпеди. Күндү же түндү билишпеди. Ушундай уулдарыбыз, кыздарыбыз бар экен, биз сөзсүз ийгиликти багынтабыз. Көз коркок болуп атыр дейт. Кыбыраган кырашат дейт. Сөзсүз ийгиликти багынтабыз. Төртөн төрт болсоң дейт, төбөдөгүн түшүрөсүн дейт да. Алтон болуп дейт, ала болсоң алдыңда ашын алдырып койсун дейт. Бул деген биз жоктон барды жаратышыбыз керек, ынтымак болушубуз керек. Кыргызстаныбыз бейиштин төрүндө болгон жер, андай жер жок. Мен эми сиздерге бир мындай кыска жарак айтып кетейин. Ысык көл Алла Таала берген бир кооз. Ага окшош 100 эсе чоң жер берсе да бербейт. Ушундай ошол жер кимдер менен кооз болот? Ушундай кыргыз эли менен Кыргызстан кооз болот. Ошон үчүн баарыңыздардан суранып кетем. Аябай терең ыраазычылык билгизем, алтындай убактыңыздарды бөлүп ушул жерге келип отурасыздар, эч кем болбоңуздар. Ар бир кадамыңыздарга сиздер баскан жерге чөп чыкпай гүл чыксын. Эч кем болбойду. Кыргыз эли эч качан ыйлабасын, сүйүнүчтөн ыйласын.
Себеби адам келе мындай ичинде толкундолор ушундай сүйүнүч менен чыгып алсаң аябай жакшы болот экен. Биз Асманга Бишкек шаарынын Жакшы районунан үй дайындап бүгүн учуп келдик. Мен келип эле биз ушул жерге сиздер менен жолугуп отурабыз. Асмандын үйүн Кудай буйрса жүрөк уясы деген биздин өзүбүздүн YouTube канал бар. Ошол каналдан кирип катталып бөлүшүп ошол жерден көрөсүздөр. Bundan keyin Asmanların жашоосун 100 десем жаңылышам, канчалык болбосун мурунку жашоосун эстен чыгарганга бүт күч аракетибизди, илимибизди, акылыбызды жумшап келип отурабыз. Кел. Барды? Шул жерге келе. Так, Асман, биринчиден эже ак өргөңүздөр куттуу болсун. Негизи сен ошол бүгүнкү күнгө чейин уктуң беле, качан уктуң? Биз сен менен таанышканыбызга мына буюрса бир жылдын жүзү болуп атат. Дээрлик бир жыл болуп калып атат, Ошол күндөн бери кандай өзүңдүн мындай ички сезим туюмдарың менен бул жерге келгендериңди бөлүшө кетсең, Assalamu alaikum. Kuday razı olsun kelgениңиздерге. Чоң рахмат сиздерге. Биз Ажижалис байке менен, по-моему, үйдө атап отура тааныштык элек. Биринчи жолу келгенде кичине көзүбүзгө ишенбей аттым. Потому что биз видеосун көрдүк элек, апам экөөбүз YouTube'дан. Ошо бизден мурунку үйлүү болгондорго апам экөөбүз сүйүнүп, апам айтты, карачы кыргыздарда кандай сонун батырлар бар деп. Анан кийин отурсак эле бир моментте Ажижалис байке бизге келип калган. Ошондо биз биринчи жолу тааныштык. Биринчи жолу отурганда эле общий языкты табып, абдан интересно сүйлөшүп отурдук. Ошондой болду биздин биринчи таанышыбыз. Жакшы, ошондо биринчи жолу. Негизи бул бүгүнкү күндү канча күндөн бери күтүп атасың? Же негизи канча убакыт болду сен бул укканыңа? Биринчи укканда негизи чындап кандай сезимдер болду? Ажижалис байке бизге биринчи эле сразу эле прямо айткан жок, бирок намёктой кылып кеткен бизгечи. Ошол биринчи күнү келип кеткенден кийин биз сени алып кетебиз деди. Ошодон бери ошо Ажижалис байке Кудай разы болсун, биздин апам экөөбүздүн жүрөгүбүз чындап эле жүрөгүбүз уябызды табып бир жылуу болуп үйүбүздө апам экөөбүз ошол темада секин суурап сүйлөшүп жүрдүк. Рахмат. Анда эжекебизди да бул жакка чакырып кишин эжебиздин да бир жакшы бир-эки сөзүн угуп коелу, ошолсундар. Келиңиз эже. Ушундай акылдуу, ушундай жан дүйнөсү таза баланы тарбиялап өстүргөн, эрезеге жеткирген. Келиңиз эже, келиңиз. Эмне бир отурайын, Ушундай акылдуу баланы эрезеге жеткирген эжекебиз, сизге да чоң рахмат. Келиңиз, сизге сөз. Баарыңыздарга салам. Рахмат ушундай убактыңыздарды бөлүп бизге келгениңиздерге. Эми балам экөөбүздүн историябыз өтө эле неме. Жана жакын эле Руслан акын чыгарды го беш тасмасын. Ошондокуну көргөндө мен ошол жерде балам экөөбүз алмашып эле калдык да. Жана арабасын түртүп жүрөт го баласы. Бул да мен баламы түртүп жүрдүм да. Биз келгенибизге почти 20 жыл болуп атат Москвага. Эми көп күндөр башыбыздан өттү. Баламы сүдүрүп, поликлиникаларга барып, колума акыркы 500 сом кармап алып, баламы дарылап койгулачы десем, документим жок. Эч ким кабыл албайт. Мен ошентип баламды сүдүрүп жүрдүм да, тияка, бияка. Анан ошо коридордон бир калмычка врач өзүнүн телефонун берет. Мына мен сага барып турам деп, карда, жаанда бир тыйын албай ошол врач келип жүрдү да. Адамдын жакшысы улутуна карабайт экен, мыкты адамдар көп экен.
Ошо арабаны сүтүрүп алып мен канча күндөрдү өткөздүм ошо жерде 20 жылдан бери. Анан былтыр Абжал келип ушундай жакшы сөздөрүн айтып эже алып кетебиз сизди деди. Асман айткандай биз экөөбүз шыбырап сүйлөштүк. Биздин бактыбызды бирөө тыс деп сындырып кое тургандай болуп кетти. Каттык сүйлөсөк бирөө угуп эле ошондо айттыбы чындап болобу экен деп балам экөөбүз как будто ошол жерден эле бирөө угуп ала тургандай шыбырайбыз. Көз тийип кете тургандай күттүк. Ушу 1 жыл болуп атат. Мына 1 жылдан бери жүрөгүбүздө приятный ощущение жүрдүк, күттүк. Кудай кааласа барат экенбиз. Эмне үчүн элдер чек арасын неме кылат, мамлекеттин түптөйт. А үй деген ошол мамлекеттин ичиндеки ар бир пенденин өзүнүн мамлекети. Ошол жерде өзүнүн закону болот, өзүнүн эркиндиги болот. Кудай кааласа үйүбүзгө барсак, биз ошол үй биздин мамлекетибиз болот балам экөөбүздүн. Ушу балам ыйлап калбасын деп элдер айтты. Неге подработка кылбайсың, тияк бияка чуркап иштебейсиңби деп. Ушу бала деген алсыз болуп төрөлөт, эне менен гана болот бала. Анан алсыз балдардын ичинен ан сайын ден соолугу ушундай чектелүү болуп турса, саксаңдап аяка чуркап, бияка чуркап, же болбосо буну кимдир бирөөнүн колуна таштап коюп, баламы бактысыз кылгым келбеди. Өзүмүн канатым астында канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, аз болсо да саз кылып, акыл насаатымы берип, өзүмүн энелик мээримими берип, канчалык акылым болсо ошого берип, баланы ушу өксүтпөй чоңойтойм дедим да. Ошон үчүн материальный жакка көп меме кылган жокпуз биз. Акчаны айырбедим, иштерди жүрө бербедим да мен. Баламын жанында жүрдүм, ушуну балам түшүндү. Иш кылса кичине жерде абыбыздын жетишинче жашадык да. Рахмат. Кыргыз эли башка эл, Абжал айткандай. Ошончо элден биздин состояниябызды кара көздөр эмес, көөдөнү менен гана көргөн адам көрөт экен да. Анан Абжал келип сразу билди. Алып кетейли деди. Ата-энесине рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушундай балдарды, ушундай кыздарды тарбиялап чоңойткон ар бир ата-энеге таазим. Жүрөгүн кенен кылып, бар жокту түшүндүрүп, алаканын жайып бизге ушинтип жардам берем эже деп. Чоң рахмат. Эми сөз жок. Бул жерде биз дүйнөдөгү эң кыйын сөздү да айтып жеткизе албайбыз балам экөөбүздүн кубанычыбызга. Биз өтө бактылуубуз. Кийинки күндөр ушунча бактылуу болуп атабыз. Баламдын өзүнүн комнатасы болот барганда. Өзү кеңири кесирип отурат. Себеби консьерж деген жерде көрүнгөн убакта ар ким такылдатат. Экзамен тапшырып атканда да аябай кыйналып тапшырат да, ошо бирөө жарын такылдатып койбосо экен деп. Эми Кудай буйруса өзүбүздүн үйүбүз болот. Каалаганда карс деп эшигин ачып киребиз, каалаганда карс деп эшигин жаап, каалаган жагына кетебиз балам экөөбүз. А эртең жылбай отурабыз да, бирөө бирдемке деп койбосун. Ошого карабай Кудайга шүгүр. Башыбызда үйүбүз бар, Кудайга шүгүр деп отурабыз. Эми эшигибизди ачып кирип, эшигибизди тарсылдатып жаап, төрт тарабыз кыбыла дегендей болобуз да, эми каалаган жакка кетебиз. Ошого мындай жакшы агайлар дегендей, ушундай балдар көп болсун, өмүрүңөр узун болсун, дайым жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Кыргызстан гүлдөйт келечекте. Себеби ушундай баягы чептин элдин күчүбек деп илгери окуганбыз. Арабызда ушундай эр жигит, ушундай кыздар бар. Биз эч качан кыргыз эли калбайт, только алдыга болот. Чоң рахмат. Сизге терең ыраазычылык эжеке айтканыңыз келсин. Айтып болуңуз. Рахмат. Ушу айта берсек деле көптү айтабыз. Убактыңыздарды бөлүп, ушинтип бизди поддержка кылып, сим-картаны алып, ушу сим-картаны, теледиваны иштетип, бизден башкалар да ушу үйлүү болсун, ыйлаган эне болбосун, айрыкча мына мать-одиночка болуп, анан да балаң оорулуу болуп, анан да башка мамлекетте жүргөн, менмин дегенде эле анча чыдай албай кетет экенсиң, иногда ушундай көтөрүш кыйын болуп кетет экен. Мусапырбыз, бирөөнүн көзүн карайбыз,
Курсагың кайнаса да тилиңи тиштейсиң, ун чыкпасын, башыбызды жерге салабыз макул депчи. Чтоб выживать этиш үчүн. Ушинтип жүр деген Кудайга үнүбүз жетиптир. Чоң рахмат баарыңарга. Рахмат эжеке. Рахмат айтканыңыз келсин. Рахмат.